Саламатсыздарбы, бизди көрүп жаткан мекендештер, замандаштар, амансыздарбы? Тескар каналы бул чыгарылышта Чүй облусунун Беловодск айылынын ылдый тарабында жайгашкан мал кыганга ыңгайлуу Предчетенка айылынан сатыла турган сарайды жана жашаганга ыңгайлуу үйүн да кошо көрсөтүп берет. Сиздер аталган сарайдын так адресин билип алыңыздар. Биз Беловодск айылынын бүтө бериш тарабында турабыз. Кара балтаны көздөй келе жатканда туугандар. Сиздер Беловодскиге келесиздер, Бишкектен келе жатканда Беловодскиден өтөсүздөр. Беловодскиден өткөндөн кийин мына ушул жерде мост бар. Бул жагы Петровка айылы, бул жагы Беловодск айылы. Мына ушул жерден шаардан келе жатканда, Бишкектен келе жатканда оңго бурулуп ушул жол менен ылдый түшүп кетесиздер. Ал эми бул жагында Москва заправкасы, мындай кирсеңиздер мосттон кийин Петровка айылы башталат. Азыркы биз көрсөткөн ылдый карап кеткен жол менен түшүп келе бересиздер. Казакстанды көздөй келе жатканда Кызылтуу деген чакан айылды көрөсүздөр. Андан өткөндөн кийин Предчетенка айыл өкмөтү деген чоң жазууду көрөсүздөр. Ошондон бир аз өткөндөн кийин аңарык чакан айыл. Андан бир аз өткөндөн кийин Предчетенка деген айылдагы аталышты көрөсүздөр. Мына ушул айылга киресиздер. Келесиздер, түз келип туруп, могул жерден бир поворот болот айылдын ичинден, асфальт жол. Түз күн батышты көздөй келе жатканда бул жерден чоң бурулуш болот. Оң тарапка, ылдый карапка бурулат, Предчетенканын центрине кетет. Ал эми могул тарапта Ленин деген чоң жазуу турат, көчөсү деген. Мына ушул жерден сиздер оңго эмес, тескерисинче солду көздөй, тоо тарапты көздөй буруласыздар. Мына ушул жол менен жүрө бересиздер. Мына ушул Предчетенка айылы. Биз жана өйдө карап кетесиздер деген жол менен түз мындай чыгасыздар. Чыкканда асфальт жол бүтөт. Айылдын баш тарабына чыккан болосуздар. Туугандар, жол акырын оң тарапка өзү сызып бурулат. Мына ушул түз жол поляга. Ылдый тарабыңыздарда кээ бир сарайлар, үйлөр бар. Мына жол менен түз күн батышты көздөп келе жатканда коллектор бар. Коллектордун өткөндө сол дароо эле Беловодский тоо тарапка каза бурулат. Сол тарапка мындай жатканда. Сиздер мына ушул стальбаларды көрдүңүздөрбү тетигине? Ошол стальбаны бойлоп келе бересиздер. Түз тигил жака бурулбай эле түз күн батышты көздөп келе жатканда туш тарапта мына ушул сарайды көрө аласыздар, туугандар. Эки сарай турат. Ылдыйында дагы бир-эки сарай бар. Бул эң өйдөсүндөгү. Көрдүңүздөр, туугандар? Мына ушул сарайлар сатыкка коюлду. Мен келип көрдүм, мага жакты. Анан көпчүлүк кыргызстандыктар же болбосо башка мекендештер ушу Чүй боорунда мал кылайын же башка жакта мал кылайын дегендер айрыкча жайыты менен кеңири жер издейт да. Мен келип көрсөм, айланасы бүт жайыт экен. Могул тараптар жайыт. Могул жакта тайт. Могу артыңызда 50 гектар жүгөрү бар. Эртең орулгандан кийин чоң жайыт болот дедиңиз да? Чоң жайыт болот ал жерде. 50 гектар жүгөрү орулат уже. Ошол жайыт болот. Жайыт кеңири. Жайыт кеңири. Биз негизи бул жерде көп багыттуу экен да. Бир гана сиздер бука багып, уй багып алектенбестен могул тарапка тоок ферма, могул жерде эки суу сактагыч, суу кампа бар экен, балык ферма, ошол эле кезде тоок, үндүк ферма, көп нерсе кылсаңыздар болот экен. Көп нерсе сиздерге мындай тоскоолдук кылбайт экен, а? Туура. Көп нерсе кылса болот экен да? Көп нерсени кылса болот. Бирдей балыкка чейин детип, тоок, үндүк, кой. Ооба. Мындайча айтканда, үндүк фермаларда бар, билесиздер, туугандар. Мындай кеңири жайыт жака чыгып, 3000-4000 үндүк багып, грилге өткөрүп, бизнес кылгандар да бар, билесизби? Мына ушул жерди мен сунуштаймын. Эң баштай берели, кайсы багытта кылсаңыздар дагы баарына шарты бар экен. Эң негизги жайыт кеңири. Азыр саан уй кылгандар, бука кылгандар көпчүлүгү чекеден жайыты бар тыш жерди эңсейт. Биринчи баштай берели. Ушул стальбалар түз сиздин сарайга келип токтойт экен да, а? Трансформатор бизге келген. Но трансформаторбу? Биз менен мына кошунага экен. Эки адам кой. 30-дук трансформатор. 30-дук трансформатор. Менимче могу жогон кабель система кетиптир, трехфаска окшойт, а? Трехфаска дең. Видеонаблюдение дейт, камера койгонсузбу? Камера баары бар. Баары жагын көрсөтүп турабы? Ичин, тышын, төрөн баарын көрсөтүп турат. 8 камера бар. Эми экөөбүз бир четтен көрсөтөйүк. Негизи мына жерге контейнер коюпсуз, а? Бул жерде будка бар экен. Будка мурда эски тараза болгон берде, машина таразасы болгон мына жерде, ямада. Бул жерде тараза беле? Машина тартып. Негеденде бул жерде кампа болгон да. Арпа, буудай кампа болгон мына өзү. Мына болбу, а? Ошол. Мына чоң сарай. 8 барат болуп турат ошолор. Ар бир менен кирип ошо дан төкчү. Азыр биз эми сарай кылып албадык буну.
Сарай кылып алдыңыздар, а? Бул Союздуку, а? Союздун эмеси. Зор курулуптур, а? Могул жакты карасам, крышасын алмаштырып коюпсуз. Крышасын алмаштыргам. Алдына кошуп коюпсуз. Бул жак крышасын эмне кылгансыз? Могул. Бул жак Кампанын. Кампан полный азыр малкана кылганбыз. Жемкана жарымы. Ар жагында чөп турат. Чөптү мынайга чыгарып туруп, ал жагда дальше малкана кылып салат, ичинчи. Крышаны алмаштырып койгонсузбу? Крышаны алмаштырганбыз. Полный ремонт кылгансыз. Полный ремонт кылганбыз крышаларды. Өтө жакшы экен туугандар. Анан мен территорияны сурап коеюн, канча соток бул жер эми? 70 соток. Вообще. Бул жашыл китеп же кызыл китеппи? Кызыл китеп. Кызыл китеп. Үй курса да болот. Үй курса болот. Как положено участок? Участок полный. Но эки кампа дедиңиз, а? Суу кампа баягы. Баягы балык кылса да болот деген ушулбу? Балык кылса ичине. Бул канча тонна батат эми бул? Тереңдиги канча? Кийин айланганда барып көрүп коет окшойбуз, а? Анан мына ушул жерден туруп тактап коеюн мен. 70 соток дедиңиз, бирок тосулбаптыр. Чек ара каяктан башталат? Кайсыл жерден кетет? Чек ара мына Дарактар турганбы? Поля. Полянын жагынан. Үстүнөн айланып, дарактардан айланат, а? Ошо дарактардан айланып. Яга жийдалар бар го, ошодон кетет. 3 жийде, Аркы мына жана суу сактагычтын ар жагынан. Мына суу сактагычтын артында мына дарактардын башы чыгып турат, а? Мына ушул жерден. Күн батыш ошо жака түз күн батышка көзөп кесип кетет экен. Алды тарабы кайерден келет эми? Алды тарабы трансформатордон мындайынан кетет. Трансформатордон кесип, ичинен беркетинен мындайынан кетет. Ичинен кесип, ошо кампанын жанынан өтөбү, а? Ошол хауз суу сактагычтын. Суу сактагыч дең. Кана жүрүңүз эми. Бисмиллахиррахманиррахим. Чек араны кесип өттүк, кирдик, баштадык. Бул контейнер экен. Бул кандай болду эми? 40 тонналык контейнер, жарымы жатакана. Жарымы жатакана, жарымы склад. Могул жакта ачсак кай жагына кирген болобуз? Бул жакта жатакана. Жатакана дең. Малчы, кабелдерди киргизип, утепление кылып койгон экенсиз да? Утепление. Кроватта кылып койгон экен. Бул жак жакшы. Бир көрсөттүк. Жарымы бөлүнгөнбү ошондо? Жарымыдан азыр биякта. Ар жакта көрүп. Бул жак узунураак экен, а? Ошондо бир бияк 25 тонна батат экен да бул жагына, а? 25 тонна, 30га чейин. Жакшы. Бул жака келейли. Бул Союздун немеси көп сарайлары кирпичтери түшүп калган да. Сиздики бузулбаптыр, жакшы экен, а? Мына сарайлар. Сарайлар ошойдон турат. Мына шиферлерди коюптур, могул жагын жабыпсыз. Үстү плитабы? Үстү плита. Полный. Плитанын үстүнөн чакышталган, крыша жабылган, шифер жабылган. Жылуубу демек, а? Анан бул узун турасын сурасам. Узуну канча, турасы канча мунун? Мунун узуну 70 метр. Мындайынан 20 метр. 70ге 20. Ширинасы 20 метр. Турасы 20, узундугу 70 экен. Бир канча эшиктер турат. Менимче листтерди коюпсуз, бул сиз жаңылапсыз а эшиктерди? Эшиктер полный ремонттоп жаңылады да. Могул жерден кире берелиби? Кана ичине киреличи, плиталарды көрдүк. Мен таң калып атам, кирип бара жаткан. Бул жерди сиз сатып алгансыз да? Сатып алып 2 жыл мурда. Ремонттодук да, ремонттоп малкана кылдык. Жемкана. Өзү негизи ремонт жаңы курган менен бирдей эле болот деп коет адамдар, а? Расход көп кетет. Менин билишим боюнча стяжкалар жаңы стяжкаланган. Бияка жем машиналардан кирип эле жем төгүп чыгып кетет. Кирип чыгабы машина? Союздун убагында жем кампа дедиңиз. Жем склад. Былтыр ошол жерде сактаган экен жемдин нерсе. Мына полный жүгөрү болчу. Жүгөрү. Арпа болчу. Арпа. Калдык тура бераз. Муну көрдүңүздөр. Бул жанакы үстүнү бир аз көтөрүп туруп тоок ферма кылса да болсо да экен, а? Тоок ферма үстүнө. Мындай. Үстүнө курса да болот. Ошо көпчүлүктөр мындай кылып атпайбы? Мен бир жерге барсам, бирөө сарайдын үстүнө плита кылып жабып, үстүнө тоок ферма кылат. Ошондой кылса болот. Мына ушундай. Туугандар, идеяны иштесек бул өрөт экен, а? Бул жака жүрөлүчү. Инструменттер, материалдар ремонттон калыптыр, а? Могул тарапта болсо, менимче акурларды курупсуз. Жаңы курулуптур. Турбалар да коюлган. Откорм экен да бул жак. Кирпич экен, а могул жер? Мен кирпич бар, саан үйлөргө да кирпич кылганбыз астынча. Бетон болбосун деп саан үйлөргө. Сиз стяжканы калың куюпсуз го, а? Могулдан уклон болуп кетет экен. Уклон болуп сыртка чыгып кетет. Тетеги темир айнек жабылып турат, ошол жерден калдыктар чыгат. Ошол жерден калдыктар бар, сыртка чыгып кетет. Сийди бул. Могул жерден жанакы могул
Уклон суу кетеби ба ошол жака? Ана жака карап кетет. Сыртынан сыртка чыгып кетет. окоп кылгансызбы калдыкка? Астына яма казылган. Ар бирине. Ар бирине яма казылып, суу менен чачып неметсе да чыгып кетет. Уклон жагасы. Могу жака мал жатыптыр, а? Балдар. Мал карап жүрдүңүзбү? Жакшы кылыпсыз, муну караңыздар. 3 реят бар экен. Канча мал батат ушу 3 реят азыр? 50 баш. 50 баш батат. Бияңна да улаштырыш керек. Мына каласа мына жылкыга, койго, уйга. Кеңири экен да, 70 метр экен узундугу. Чөптү качан баскансыз эми бул? Чөп кымбат кезде сизде чөп көп го? Чөп быйылкылар да бар, былтыркылар да бар. Мынау бир катар, эки катардын ичи толук чөп экен да? Эки катардын ичи полный чөп. Беде азыр 3000 түктөй беде бар. 3000 түктөй беде бар экен. Чөп. Анан камера дедиңиз, могул жерде көзүм камерага илешти. Мына. Камерага. Көрсөтүп турабы? Көрсөтүп турат, анан азыр жактан. Ол жакты биз көрсөтүп коелучу, мына уклон болуп кетет экен. Чукур экен болгондо дагычы. Бул малчыга дагы жеңил экен да? Суу менен жууп жиберсе да чыгып кетет сыртка. Суу менен жууса чыгат мен. Мына акурларда ичи уклон экен, ортосунда уклон болуп, мында арык сымал болуп коюлуптур. Жем чөп салганда. Жем чөп. Мына монитор агып туруп уклон болуп чыгып кетет экен. Анан бул жагы монитор окоп болуптур да. Өтө жакшы туугандар. Келтирипсиз. Поля. Бул жагы поля дейм. Жайыт. Арпа жайыт экен. Биз мурун үндүк караганбыз. Үндүктү койдой кылып агасыз, жайытка. Күздө 3000-4000 үндүктү жаясыздар. Койдой кылып. Көрдүңүздөрбү? Биз эми бул тарапты бир рет көрсөтүп чыктык. Могу точкалар коюлган, лампочкалар полный коюлуптур. Электр жарыгы кирген, мына могул жерден дагы көрдүңүздөрбү? Жарык кылып турат. Биз эми 380. Полный дробилканын түрү иштейт экен да? Дробилка, чоң дробилка коюп иштетсе болот. Калган аппарат коюп иштетсе болот. Шартты келтирипсиз. Бул жер эмне, ферма кылайын дедиңиз беле өзүңүз? Ошо фермага чалып эмне атпайсызбы? Бул ток бар экен. Суу кандай эми? Суусу кандай бул жердин? Суу мына скважина бар. 60 метрден казып алганбыз. Артезианбы? Артезиан, самотек артезиан. Постоянно агып турат. Таякта. Летний туалет. Туалет я. Могу сарайыңыз зор түшүп турабы, ушу жактырмага көздү урат экен, алыстан келген. Биринчи могул жакты көрсөтөлү, жүрүңүзчү. Экинчи сарайды көрсөтүп коелу. 70 соток. Могул жерде да стяжка экен, а? Асфальт экен. Кышта жаан-чачында ылай болбойт да туугандар. Ошонус жакшы экен. Сайыс кезинде мына жем склад болгон да, жем сактаган склад болгон. Ошол жерде асфальттан бул жем жайган болчу. Мына тумбалар сайыздыкы, бир нерсе болгондо бузган окшойт, а муну дагы. Гараж болгон экен, ошо бузуп эмет алып салган үстү. Мына тумбалар зор экен. Негизи менин оюмча бул жерге кой да кылсаңыз болот экен. Саануй, бука, мына койду, саануйду жаясыздар. Жайыт кеңир экен. Могул тараптарда эми айыл жок, ушун кете берсе керек ары карап, а? Ал жакта айыл жок мында. Көрсөңүз болот, жакта полный бош жайыт. Бош жайыт экен туугандар. Ошондой. Могу өзүнчө бул кампа экен бул да, ичи пустой, бош. Чөп, жем, каласа тоок ферма не кылса да болот экен туугандар. Мунун ылдый жагы токой. Полный жайыт да. Ылдый жактар. Токой, карарып турат, а? Жийда эме басып чыгып кеткен, ошонун içinde полный жайыт. Жайыт тең. Кана жүрүңүзчү, могул жакты алдына кошупсуз. Менимче бул жак временка үй, жашаганга. Жаңы курган окшойсуз. Мына кошконбуз да. Бисмиллахиррахманиррахим. Стяжка кылып, бул жак кошуп пластик коюлган. Менимче бул жак прикошка, зал. Сол тарапка бир чоң бөлмө бар экен. Бул жер малчыга да эми. Могул жерде камера бар экен. Көрдүңүздөр туугандар. Шартты келтирипсиз. Негизи бул жерди даяр алып туруп эле ферма кыла турган жер экен да. Жакшы жер экен. Бул азыр иштеп турат го, а? Камера иштеп турат, көрсөтүп турат постоянно. Мына модем Wi-Fi менен.
Өтө жакшы. Сөз жок. Биз азыр айтпасак дагы баарын түшүндү окшойт. Могул тарапта тушта бир чакан эшик бар, бул санузелдин эшиги окшойт менимче. Санузел экен, кафелдениптир. Могул жак душевой экен. Сол жак душевой. İçinde tuvalet de içinde olur. Могул сантехника коюлуп тура мына. Раковинаны куу бул? Раковина. Туалет раковина коюла коюлбайбы бул жака? Раковина астында. Могул туалеттин раковинанын трубасы чыгарылган ба? Туугандар, көрдүңүздөр, баары ичинде болот экен. Мындай шартты түзүп берүү да кыйын. Даяр экен да. 7 соток. Так, эми могул сарайга өтөлү. Могул тараптан эшиги барбы? Могул тараптарда полный асфальт экен да. Жакшы жагы ушул. Бул сарайыңыз канчага канча бул? Узун турасы. 30га 12. 30га 12. 30га 12 туугандар. Кана, ичине киреличи. Бисмиллахиррахманиррахим. Бул жак пока бош тең, а? Boş. Buna tok var diye 380 lira. 380 tok var eкен туугандар. Аппарат коюп иштесе болот. 3 эшиктүү экен да бул. Ол тарапта 3 дарбазалуу экен. Чоң машина фуралар кирип чыгып кетет, яна кирип чыгып кетет. Эми бул жерге чөп басканда кирип чыгат да көбүнчө чоң машиналар, а? Ва хава, зил ойноп кирип чыгып кетет экен. Кеңдигин көрдүңүздөрбү? Мына кирпич, Союздун кирпичиби? Союздун кирпичи. Бая катуу кирпичтен бузулбас кирпич. Бирок ушундай болсо да көп сарайлар талгалап салган, а? Крышаны алмаштырдым дең. Крышасын алмаштырган. Мына вытычкабы? Капталдан кеткен мына. Вытычка. 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 Ушундай вытычкасы болсо, ушундай тоок ферма кылганга ыңгайлуу да бул. Калаган эме кылсаңыз. Эмне кылсаңыз болот экен. Болгону бош турат экен. Сиз эми мурун планда кандай эле эмне кылайын дедиңиз эле бул жактан? Эми ошо малкана кылып, жем чөпкө баары условия кылайын дегенде. Лек аппараттарын коюп. Сиз бул жака келип фермерлик кылайын дедиңиз беле? Эми эмне тоскоолдук болуп калды эми ага? Акча эмесинен. Могу суу кампа? Бу канча куб батышын билбейсизби буга? Канча батат эле, келеште чоң да. Өтө эле чоңбу? Биз барып көрсөтүп кое берели, бизден эч нерсе кетпейт. Буга сиз эмне кылса болот өзү? Буга суу толтуруп коюп кышта иштетеби же кандай? Суу сактагычта эмне? Мурда иштеткенде жем эмегечи. Үстү плита экен. Мондай. Үстү плита. Ой, бул өтө чоң го? Суу сактагыч. Даяр суу сактагыч. Ушуга балык кылайын дедиңиз беле өзү? Ошо суу толтуруп балык кылып. Эме толгон может. Может, каде эме кылса болот. Ош хранилище. Алма эме сактагангачы. Өлө жакшы да. Үстүн түплөтөт. Муну жанакы эки этаж кылып бөлүп туруп, а? Ошондой кылып туруп. Андай кылса болот. Иштесиңиз болот экен. Эки болсо. Аркада эки болсо. Алда ушунун өзү, айырмасы жок. Так. Мына сарайды. Бийигирээк жерден көрүп алыңыздар, мына ушул жер экен. Мына сиз жака кирип кеткенби? Же кандай? Сиз жана мына дарактардан дедиңиз эле го? Тиги кошуна бирочо жылкым чыгып кетпесин, вактынча туруп турсун дегендей. Ар жактан кетет. Мына кана? Мына дарактардан түз өтүп, мына дарак өтөбү? Ар жакка кетет, эмне карап. Түз, тияк өтүп кетет экен. Жайыттар көрдүң да. Мына жайыттарды карап алыңыздар туугандар. Кетет экен. Мына жүгөрү го, а? Жүгөрү экен. Жайыт кеңири экен. Жакында урлат. Кана ага, жанакы көрсөтпөгөн сууңуз калды. Ошол жака барганча эми сүрүштүрүү баралы. Бул жердин баасында канча коеюн деп атасыз? Ушу негизи моголарды полный жаңылап чыгыпсыз, жакшы эле расход кылган окшойсуз. Канчага берейин деп атасыз? Канчага сатайын деп атасыз бул жерди? 90 деп атабыз. 90 миң доллар. Сүйлөшөбүз. Сүйлөшүп көрөсүздөр.
Негізі ушундай тынч бардык шарты бар сарайларды издегендер да көп. Сиз даяр шартыңызды колдон чыгарып атсыз. 90 000 доллар сурап атыптыр. Экран астында номерлерге кайрылып, байланышып көрсөңүздөр болот. Тугандар. Мына мол тараптардагы айланасы толугу менен асфальт экен. Анан варианттарыңыз барбы, жокпу? Варианттары болот, сүйлөшөбүз. Варианттары кандай эмне болот. Өздөрү чалып көрсүн, а? Карап туруңуздар, могул тараптан 2 дарбазасы бар. Анан могул тараптан суу бар экен. Суду ушул жерден тартып кетиш керекпи? Бул жерде суу сактагыч. Могулда суу сактагыч ба? Канча метр куб? Жаап койгонсузбу муну менен? Ачыңызчы. Караңгы го. Көрүнбөйт экен бизге. Жаңырып атат. Мына узун туурасы могул жактан мынтип чамалап көрүп алыңыздар тугандар. Өтүшкө. Тет жакта да могул жерде бир ачык люгу бар экен, ошол жерден түшүп чыга турган. Могул жерден мен самоток 60 метрден артезиан суу чыгарганмын деди. Ох. Мына судан. Суу сап кеттик сиздерге сүйлөй берип. Азыр бир судан ичип көрөлү, кандай суу экен. Колду тийгизип көрөлүчү. Суук экен а суу. Ана бисмиллахиррахманиррахим. Сууду ичкендей болот экенсиздер да тугандар. Айтпаңыз. Абетте ысыкта кел ушуга түшө турган болуп кетет экен. Бул самоток дегенде мотор жок. Бир жол чыгып алган ушу менен токтобой чыгып тура берет, а? Муну жаппаш керек, мотор койгонго чейин. Жакшы. Муну жак казып коюпсуз го, бул эмне? Бул сарайга ошо суу барат. Сарайга суу киргизет, сарайдын içine. Ошо казып. Мына ушул жерден дагы бир айланып карап алыңыздар. Негизи толук сиздерге түшүндүрүп бердик. Кошумча майда чүйдө суроолор болсо, экран астында эсин номерине чалып сурасаңыздар болот. Мен эми агам сизге эркин микрофон берейин. Бул сарай боюнча эмне дей аласыз? Бул жер боюнча эмне кылса болот? Алгандан кийин кантип иштесе болот дегендей. Сарайды малга, жемге, чөпкө кааласа каалаган эмесин кылса болот да бул жерде. Сиз алганда эмнесине кызыгып алгансыз эми? Мен ошо малга деп, ошо хозяйствого депчи. Хозяйство. Жайыты бар экен, жагы бар экен. Жайытка кызыгып алган ошол. 2 жыл болду. Мен ремонт кылып полный ремонт. Сиз алып ремонт кылып эми сатайын деп атсыз да. Эми акча керек болуп калат, акча керек. Кайра мээнет. Ошол. Акча керек экен да бул малга толтуруш үчүн. Ооба. Эми даяр акчасы бар, ушундай даяр бүткөн нерсени издеп жаткандар дагы жок эмес. Мына ушундай издеп жаткан агалар болсо, сиздер байланышып көрүңүздөр тугандар. Мына агабыз сиздерге даяр жасап койгон сарайны сатыкка коюптур. 90 000 доллар сурап жатам дейт. Өтө жакшы экен. Сиздер менен кошо биз дагы таанышып чыктык, бизге дагы жакты. Мына ушул жердин ээси тезирээк келүүсүн суранабыз. Анан варианттары бар экен деп айтты тугандар. Көрдүңүздөрбү? Биз демек жеринен толук тааныштырып өттүк. Бардык шарты бар, сарайлардын ичинде дагы ток кирген, бардык шарты бар. Предтеченко айылынын чет тарабында, күнбатыш тарабында. Анан бул жерге келип кетүү үчүн Предтеченко айылында мектеп, садик барбы? Мектеп бар, садик бар ошо жерде. Чоң айыл экен, а? Анан маршруткасы барбы Бишкекке каттаган? Маршрутка, такси постоянно бар. Ар жарым саатта болуп турат такси, маршрутка. Маршрутка ар жарым саатта жүрүп турат. Таксилер бар. Азыр мен маршруткага чыгам деп даярдаңызсаңыздар, өтүп кетип кийинки жарым саатка зор кылышесиздер өзү, а? Өзү ошондой маршрутка. Мына ушундай тугандар. Таксилери бар. Беловодскийге чыгарса керек. Беловодскийге чыгарат. Ар бир айылдын питагы болот Беловодскийде. Мына ушундай тугандар. Достор, жетишип калыңыздар. Сиздер дагы мына ушул жердин ээси болгонго насибинче аракет кылыңыздар. Класс басып комментарий калтырсаңыздар, видео балким популярдуу болуп, ушул жердин ээсине жетип калаттыр. Же болбосо тааныш сарай издеп жаткан тааныштарыңыздарга да жөнөтүп кое бериңиздер. Биздин видеолорду класс басып комментарий калтырып, жакындарыңыз менен бөлүшүп кетиңиздер. Эгер тез кабардын телефон номерлерин издеп аткан болсоңуздар 0558 86 00 11. WhatsApp бар, кайрылсаңыздар да болот. Биз видеону жыйынтыктадык. Жакшы адамга насип кылса, мына ушул жерде чоң фермерлик ишкерлигини уланта берсин, кимге насип болсо дагы. Сизге дагы ишиңизге ийгилик. Аманчылыкта көрүшөлү. Ошондой болсо. Алган киши бу жерден эч эметпейт, зыян тартпайт. Зыян тартпайбы? Ремонтта баарын даяр кылып койдук. Эми акча
акча керек болуп атпайбы. Biz дагы жакшы ниет кылып кое берели, кызматты кылдык, анда эмесе саламатта калыңыздар.